Ысык көлдөгү Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектүү 11 жыл мурун Камила Дүйшөбаеваны да өлтүргөнүн моюндады. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү маалымат Булак билдирди. 41 жаштагы Кумарбек Абдыров тергөө учурунда 2014-жылы киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаеваны кантип өлтүргөнүн көрсөтүп берген. Кумарбек Айсулуудан мурда дагы кыз зордуктоого аракет кылып, муунтуп өлтүргөн фактылар ачылып жатат. Анын курмандыктары 17 жаштан 25 жашка чейинки кыздар болгон. Шектүү таксы катары келип, кыздарды унаага салып, жерге айдап, колун байлап, андан кийин зомбулук жасаган. Аларды тумчуктуруп, муунтуп өлтүргөн. Кумарбектин аракетинен 2 кыз аман калып, биринде ага айып пул салынса, экинчисинде Бишкек шаардык сот адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренесин тоноо беренесине өзгөртүп, мыкаачынын жазасын жеңилдеткен. Кумарбек ушундан улам жеңил жаза алып, бат эле эркиндикке чыккан. Эске салсак, 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева 2014-жылы Достук Кичи районундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болгон. Бир жумадан кийин сөөгү Бишкектин четинен табылган. Кылмыш ишинде мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын тууганы Калыбек Элтүбасовдун аты аталган болчу, бирок кылмыштын бети ачылган эмес. Ал эми 17 жаштагы Айсулуу Мукашева 2025-жылдын 27-сентябрында түштө Барскоон айылынан Каракол шаарына чыккан боюнча дайынсыз болуп жаткан. 29-сентябрь күнү сөөгү Боом капчыгайына жакын жердеги жел арык аймагынан табылып, зордукталып өлтүрүлгөнү билинген.